Премьер-министрликке талапкер Улукбек Марипов жаңы өкмөттүн курамы кантип тандалгандыгын айтып берди. Эске салсак, буга чейин коомчулукта Эльвира Сурабалдиева, Тилек Токтогазиев, Нуржигит Кадырбековдор эмнеге кызматтан кетип жатканы талкуу болгон. Марипов бул суроого алардын кайра алынбаганын тажрыйба аз экендиги менен байланыштырган. Мурда 4 вице-премьер болсо, азыр бирөө эле болот. Биз же реформа жасашыбыз керек, же көңүлдүү карашыбыз керек, деди Марипов. Дагы бир чуу жаратып жаткан кызмат Финполдун тагдыры азырынча белгисиз. Марипов ал өзүнчө болбой кайсы бир органдын курамында болоорун белгиледи. 16 өкмөт мүчөсүнүн 8-и 9-у деп айтсак болот да, жаңы болуп атат. Анан вице-премьерлердин кызматтары кыскарды да. 4 вице-премьер болсо, азыр 1 эле вице-премьер болду. Анан эми биз же реформа жасашыбыз керек, же көңүлдүү карашыбыз керек да. Эми мындай принципти ачык эле айтайын. Мен ар бир вице-премьерди сыйлаймын, ар бир адамды сыйлаймын укугун, бирок бүгүнкү күндүн талабы, жеке мага коюлуп жаткан талап мындай тапшырма катары эмес, талап катары элдин койгон талабы да ушундай да. Биз ушуну жоопкерчиликти ошон үчүн алып жатабыз. Эске салсак, Марипов өкмөт мүчөлөрүнүн саны 22ден 16га чейин кыскартуу тууралуу планы бар экендигин билдирген. Өкмөткө караштуу мамлекеттик агенттиктер, фонддор, мекемелер боюнча кардиналдуу реформалар жүрөт деген талапкер. Бирок коомчулукта октябрь окуяларына активдүү катышкан адамдар кызматтан четтеп калгандыгын айтып, Мариповду сынга алышкан.